Assalamu алейкум, урматтуу министр кабинетинин өкүлдөрү. Суроо, мамлекеттик курулуш мекемесинде канча штат бар? Аппаратта 39 киши. Борбордук аппаратта. Кыргызстан боюнчачы? 2000. 2000 адам. Бирок анын ичинде территориальный жана архитектура. Түшүндүм. Каржы министрлигинде канча штат бар? Борборубузда 295 Кыргызстан боюнчачы? Кыргызстан боюнча айта албайм, аттак сумма керек да. Себеп дегенде налоговый таможня бизге кирген, анын суммасы. Түшүндүм. Кыргызстан боюнча мына бир тармакта 2000, бир тармактын борбордук аппаратында эле 200, анан ушулар контролдой албай дагы $700,000 евро кредит алып туруп, грант алып туруп мейли. Дагы адамдар жылдап атасыздарбы? Болчу, жанакы 2000 киши деген анын баары аны менен иштебейт. Бул территориальный архитектуралар, основной ошо территориальный управление архитектуры. Мейли, канча андан дедиңиз? кийин укстар бар. Центральный аппаратта мына руководство менен баары бирбиз 39 да. 39, 200 болсо 239. Эми ушунча адам контролдобой, ошончонун күчү, полномочиясы, ыйгарым укугу жетишпей, анан бирөөдөн акча алып туруп, ошого да кошумча күч жалдап атканга таң калып атам да. Эмнеге ушундай? Баягы койчу көп болсо кой арам өлөт деген бир сөз бар да Кыргызда. Негизи контролдой турган бир структура түзүлгөндө андан маселе чечилчү эмес эле, маселе көбөйчү эле. Коррупция көбөйчү эле да. Көрүп эле келе атпайсызбы? Эмне үчүн ушундай чечим таптыңыздар түшүнө албай атам да мен. Жооп бере аласыздарбы? Бизде 39 киши центральный аппаратта бул суу менен заниматься эткен эки бала бар. Ошо эки бала центральный аппараттан карайт. Андан тышкары департамент питьевого водоснабжения азыр жаңы түзүлүп атат. Ушул жумада регистрациясы бүтсө, толук кандуу иштей баштайт да. Аякта 43 киши болот, топ моп менен баары бирге. Түшүнүктүү. Мен жооп алган жокмун чындыгында. Макул. Азыр айтып атат да, мисалы жакшы иштей албай атат, убагында бүтүрө албай атат. Себебин бул жактагы өкүлдөр түшүндүрүп берди. Айлыктар аз болуп, жалдагандар жакшы иштеп бере албай атат. Ошолорго жардам берсин, эртерээк бүтүрсүн, эффективдүү иштесин деп булар жалдап атабыз. Мен түшүнбөй атам. Тигилер кара жумуш кылып атса, турбаларды орнотуп, суу агызып, жаңылап, анан 7 адам барып алып универсальный солдатпы? Бай Чиппи Дейл спешат на помощь деген бир мультфильм бар, ошол сыяктуу. Мэриядагы ойрпулар алар тендер жарыялап, подрядный организациялар тандашкан. Бирок азыр ушул маселе ошол ойрпуларда болуп атат. Анткени ойрпу дегенди түшүндүрүп бериңизчи элге журт үчүн. Отдел реализации проектов. Ошол жактан кыргызча деле айтса болот го, ушул долбоорлорду ишке ашыра турган бөлүмдөр деп туурабы? Топтор да. Ошол азыр бул 7 кишини именно бул банктын банк өзү каржылап берип атат, бекер грант негизинде. Чтобы ошолорго жардам берип, 21 баягы шаар боюнча и жумушту баягы тез жылдырганга. Биз өзүбүздүн ошо түшүнө албай атам да, булар кантип жардам берет? 700,000 евро берип атпайбы? Руслан мырза, сиз айта аласызбы, кантип жардам берет? Ушул 7 адамды тандадыңар, барып эмне арык казышабы, труба тандашабы, же баягы боксерду бурчта бирөө дух берип турат го, ты сможешь нокаутировать деп, ошол сыяктуу дем берип турабы, эмне кылат? Нуржигит Кадырбекович, биз баягы жергиликтүү шаарлар жөнүндө сөз кылып атканда, сиздер ойлоп атасыз, ушул жергиликтүү шаарлар өзүлөр баардыгын курушат. Жок, курбайт. Жергиликтүү бюджет баягы ОРП, баягы же долбоорлорду ишке ашыруу тобу. Булар жөн эле тендер процесстерин, баягы Европа өнүктүрүү банкынын алкагындагы процессин ишке ашырышат. Андан башка юридикалык жактан кандай болуш керек, ошону жардам беришет. Ал эми ушул тендерди өткөзгөн, мисалы мэриябы же водоканал өткөзгөндөн кийин булар өзлөрү өткөзөт. Анан топтун жөнөкөй эле бир суроо, Руслан мырза. Нуржигит Кадырбекович, бир неме аягына чейин айтып берейинчи. Ушу топ барып жардам беришет, көзөмөлдөйт. Мисалы юрист жагынан барып ушул жергиликтүү шаарга барып туруп жардам берет. Мисалы кандай туура бул Европанын процесси кандай болот, шарттары кандай болот, ошону айтып беришет да, жардам беришет, көзөмөлдөйт. Кыргызстандын жарандары болсо, Ошко барып алып, Кызыл Кыяга барып алып, Европанын стандарттары мындай деп түшүндүрүп беребиз. Сиз сөзүңүз сүйлөгөн сайын адашып атасыз да, көбүрөөк суроолор пайда болуп атат. Мен бул суроолорду бербейин дедим эле. Сиз өзүңүз айттыңыз. Тендер боюнча барат дагы жардам берет, юридикалык консультация берет, анан Европада кандай болот, ошону айтып берет деп атпайсызбы?
тендерный процесстерин айтып атам. Сиздерде юридикалык бөлүм барбы? Канча адам иштейт? Юридикалык бөлүмүбүз бар, бир 11-12 киши. Ошолорго кошумча дагы юрконсульт керек экен да, туурабы? Өзү Кыргызстанда 500 000 юрист бар, бирок кумтөр боюнча соттошкондо башка жактан юрист жалдадык да. Ошону эле бир туруп болуп атпайбы? Макул. Кийинки суроом. Тандаганда адам фактору болбойбу? Айтып атасыз, Минфин тандайт, туурабы? Ушул 700 000 евро грантты айлык кылып ала турган кишилерди Минфин тандайт деп атасыздар. Ошону айтып атам, мындай адам фактору болбойбу? Бизде тандаганда таякей жеген келет, ортого түшө калат, муну ал, тигини ал, анан барып туруп, жөн эле аты бар, заты жок бир структура болгончо, ашка жүк, башка жүк. Баарынан жогу деп атам да. Нуржигит Кадырбекович, бул боюнча ыйык күндө турабыз. Орозо маалында ушу таза, ачык, айкын өтүп атат. Орозуна ортого салып калдыңыз эми, мейли ишенейин. Анан азыр айтып атасыздар да, жаман аткарып атат, жакшы иштей албай атат, эксплуатацияда ката кетип атат, курган адамдар сапатсыз иштеп атат деп. Чечимдин жолдору көп да, жумуштан бошотсоң болот, чара көрсөң болот, камасаң болот, төлөтсөң болот, тиякта прокуратура турат. Анан ошонун баардыгын жештирип коюп эле анан үстүнөн дагы бир структура түзүп алгандан не пайда чыгат деп атам да мен. Жооп бересиздерби? Нуржигит Кадырбекович, укпай калдым мен, кечиресиз. Айтып атпайсыздарбы, жакшы иштей албагандыгы үчүн, аткара албагандыгы үчүн, график боюнча, жадыбал боюнча үлгүрүү иштей албагандыгы үчүн, эксплуатацияда кетирген катылар үчүн жардам болсун деп биз ушул топ түзүп атабыз деп. Ошол аткара албагандар болсо, ката кетирип аткандар болсо, алешемдик кылып аткандар болсо, жазасын берсе болот, кызматтан алса болот, каматса болот, төлөтсө болот, кустурса болот. Азыркы мода бир сөз бар го, кустурабыз деген. Же болбосо прокуратура турат, ал жака берсе болот. Ошол чечимдер турса, даяр мамлекеттик структуралар дагы чет өлкөдөн акчаны алып, грант алып, анан 7 адам жалдагансыздарды түшүнө албай атам да. Чечимиңердин жолу мага түшүнүксүз болуп атат. Ушуну менен чечилип кетет деген оюңар. Түшүндүрө алдымбы? Бирок ошо чындыгында тура, Нуржигит Кадырбекович, кээ бир проекттер чындыгында соттошуулар болуп атат. Аны байке айтып коесузбу, ошону кандай карабалта боюнча да? Бул жерде бир эле мисал мына Мырзаке Куршаптын долбоорунда долбоордун башчысы ошол жерде 10 000 зарплатага иштейт. Анан аны алмаштырган менен же жазалаган менен ордуна ошондой эле адам келет, 10 000 башка жакшы адам келбейт да кайра. Ошол жерден бир суроо. Макул, азыр мына 700 000 еврога 7 адамды жалдадыңар. Ал барып Мырзакеде иштеп бербейт. Ошол эле адамдар иштейт тигил жакта, туурабы? Ошого таң калып атам да, булар келгенде эмне өзгөрөт депчи. Аларга жардам берет. Көпчүлүгү биз айтып атпайбыз, жанагыдай 10 000 ылайык мына чоң жакшы специалисттер барбайт да 10 000. Азыр иштеткендер иштетиш керек. Ошолорго үйрөтөт, барып окутат. Кайсы проект болсо, баардыгына кайсы проекти көйгөй болсо ошол жерге барып иштешет. Баягы Жан-Клод Ван Дамдын «Универсальный солдат» деген киносу бар эле. Ошондойлор экен да, тех задание болсо барып окутат экен, юридикалык консультация берет экен, кантип коюшту, кантип курушту, кантип сваркалашты, баары үйрөтө турган адамдар экен менин түшүнүгүм боюнча. Бул жака бир критерийлерин, талапка коюлган нерселерди, пункттарды көрсөткөн жоксуңар, бизде ошондой суроо пайда болуп атат. Макул. Буга жооп бере алган жокмун чын айтканда. Анан бул жакта көрсөтүп атасыңар, Кыргыз Республикасынын да суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу системаларын реабилитациялоонун алкактуу программасы. Ош шаарында 100% бүттү деп атасыздар. Кызылкыяны карап көрүн, 74% бүтүптүр. Бирок Ошто бир жамгыр жааганда барып көрдүңүздөр беле? Кыргызстандын экинчи шаары. Суу токтойт. Токтотуп коет сууну. Эгер токтотпосо, тосо турган жанагындай фильтрлер жок экен. Ылай болуп бүт канализация системасын талкалап кетет экен. 100% бүткөндөн кийинки акыбал ошол болсо, Кызылкыяга барсаңыздар күндөп түндөп суу чыкпай калат. Суу маселеси абдан оор. Эмнени бүтүрү 74%, анан 100% эмнени бүтүрдүңүздөр? Ошону түшүнө албай атам мен. Мен жооп берип коеюнчу. Бул Ош шаар боюнча айтсам, анан Кызылкыя боюнча азыркы бул биринчи этапта, Ошто биринчи, экинчи этабы бүттү. Таза суу боюнча Европейский банк аркылуу аткарылып атат, анан очистной сооружениялар курулуп бүттү бир жагы.
Ал эми Кызылкыяда биринчи этабы бүттү. Бул жерде канча? Кызылкыяда 7 миллион эле акча каражат кетти, бирок булардын теосу боюнча булардын акча керектелүүчү акча каражат мындан дагы көп да, бир 3-4 эсеге чейин. Булар азыр приоритетинде биринчи эле эмелер аткарылып атат да, жумуштары. Ал эми Ош шаарынын суусунун ылайыктанышы боюнча бул жерде жана Ак Бура дарыясынын боюнда 2 сайдан ылай түшөт экен. Ошол боюнча Азияский өнүктүрүү банкынан грант тартканбыз 3 миллион долларга. Ошол жерден 2 нитка 2,4 километрге 1 метрлик диаметрде 2 труба коюлуш керек эле. Азыр бүгүнкү күндө мына кымбаттап кетти бар жок. Ошонун эсебинен акча каражаты 2 эсе өсүп кеткендиктен бүгүнкү күндө азыр долбоорлорду кайрадан иштеп атат. 1-2 этап менен бүтүргөн. Биринчи этабында бир эле литка тартыптыр, экинчи этабын экинчи нитка менен бүтүрүп 26-га чейин бүтүрүү каралууда. Ал эми ошондой эле муну жардам кайрадан таза суу менен Ош шаарындагы скважиналар 20га жакын скважинаны иштетип атат. Бүгүнкү күндө 6-оосу бүттү, 5-өсү дагы казылып жатат. Калган жылдын акырына чейин 20 скважинаны кайрадан иштетип туруп, бул көйгөдөн чыгабыз деген ой болот. Түшүнөм. Ошто 6сы иштеп орнотулуп, 5-өө казылып атса, анан эмнеге 100% бүттү деп жазасыңар бияка? Жок, бул башка линияда. Бул Европа банктын долбоорлору бүтүп атат да. Биринчи, экинчи фазасы бүттү мунан азыр. Сиз ошону 100% фаза деп атасыздар. Биринчи этап, экинчи этап. Бул проект боюнча бир кененирээк түшүнүк керек экен. Анан жыйынтыктоочу суроо. Ушундай чет өлкөдөн грант алып, атайын топ түзүп, маселе чечкен президент барбы дүйнөдө? Жанагы Африкадагы 3-чү дүйнөнүн өлкөлөрүн айтып эле окусоңуздар, Габон, Сабон, жанагындай Шри-Ланка сыяктуу өлкөлөрдө. Өнүккөн цивилизациялуу өлкөлөрдө ушундай президент барбы? Чет өлкөдөн грант алып алып, анан 7 эң мыкты универсальный солдатты жалдап алып, маселени эффективдүү чечкен президент дүйнөдө барбы? Руслан мырза, сиз Японияда окуган адамсыз. Бул каяктан алынган тажрыйба? Эми тажрыйба боюнча Японияда чындыгында чогуу окуганбыз, чогуу бүткөнбүз. Эми сиздер эртерээк бүткөнсүз ошол жерде. Буларда долбоорлор болсо өз убагында ишке ашат. Японияны айткан жокмун. Япония каякта, биз каяктабыз. Биз сыяктуу өлкөлөрдөн президент бар ушинтип акча алып, анан группа түзүп алып туруп, маселени чечкен, эффективдүүлүгүн көтөргөн. Нуржигит Кадырбекович, менде андай маалымат жок экен. Рахмат, башка суроом жок.